УКМКнын СИЗОсунда Тилекмат Куреновду аяусыз сабап, кыйнап жатышат деген жалган маалыматты Виктор Васильев качкын журналист Саралаевага берген маегинде жар салды. Алардын максаты коомду адаштыруу жана бийликти жаманатты кылуу болуп саналат. Бирок бул маалыматтын артында эмне турат? Аналитикалык көз караш менен карап көрөлү. Чын-чынында келгенде бул коомчулукта дүрбөлөң жаратуу үчүн атайын токулган эч бир далили жок катардагы арзан фейк. Эсиңиздерде болсо, дагы ушул калыпты мурдараак дагы бир качкын журналист Болот Темиров айткан. Куреновду Дубайдан кармап келишкенде, аны түнү менен чалажан кылып сабашты деп катуу кыйкырып чыккан. Бирок эртеси эле соттук отурумда Тилекмат Куреновдун куландан соо денесинде бир дагы так жок экендигин бүт өлкө көрдү. Ошондо Темировдун жалаасы таш капканын жалпы эл дароо түшүнгөн. Азыр болсо дал ошол эскирген калыпты Виктор Васильев кайрадан айтып чыкты. Анын сөзүнө таянсак, Васильев түрмөдө жатканда өзүнө карата эч кандай кыйноо болбогонун айтып, бирок Куренов сабалыптыр дегенди жөн гана бирөөлөрдөн угуп калгандыгын айтат. Эч кандай фактык эмес, уктум дедимге таянган псевдо журналисттердин айтканы чындыкка такырдал келбейт. Эч бир фактысы жок. Ушакчыга айланган Васильевдин ким экендигин дагы учкай айта кетели. Мурда Орусияда киши өлтүргөндүгү үчүн соттолгон. Кийинчерээк ЧВК Вагнердин курамында Украинадагы согушка катышкан. Кыргызстанга келгенден кийин кыргыз жарандарын согушка тартуу жана мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан пропагандалык иштерди жүргүзгөндүгү үчүн кармалган. Дал ушул кыргыздын душманына Лейла Саралаева микрофон сунуп, Темировдун жалган маалыматын таратты. Булар фактыга көз жумуп, уктум дедимге таянган мындай бедели күмөндүү фигуралардын сөзүнө ким ишенет? Бул жөн гана коомдук пикирди адаштырууга багытталган мурда колдонулуп кайра эскирген сценарийдин уландысы. Ишенимдүү булактарга эмес, жалаага негизделген калп маалымат качан болбосун ачыкталат. Анткени чындык ар дайым арзан сенсациядан өйдө турат. Андыктан фейк маалыматтарга алданбай, ар бир кабарга сергек жана аналитикалык көз караш менен баа берүүгө чакырабыз.